Саламатсыздарбы окуучулар? Мен тарых мугалими Эгембердиева Таалайбү Тууганбаевна. Бүгүн биз 10 класстан Кыргызстан Кокон хандыгынын мезгилинде деген тема менен таанышабыз. Теманы өтөрүнүн алдында мезгил сызыгы менен иштөө аркылуу жаңы темага тиешелүү даталарды табуу. Биринчи, Караханилер Кагандыгынын экиге бөлүнүшүнө Атлак салгылашуусун кошсок, кайсы дата келип чыгат? Экинчи, Сунга салгылашуусуна Караханилердин Саманилерди каратып алуусун кошсок, кайсы дата келип чыгат? Кыргыз АССРинин түзүлүшүнөн Кытайлыктардын Даван мамлекетине жасаган экинчи жортуулун кеметсек, темага тиешелүү дагы бир дата келип чыгат. Бул силерде акылыңарды көнүктүрүү иретинде болуп атат. Жоона кайрыла турган болсок, 751-жылга 1070-ти кошсок, 1821 жыл. Башкача айтканда, кетмен төбөлүк кыргыздарды кокондуктардын каратышы. Экинчи, 710го 999-ту кошсок, 1709 жыл. Башкача айтканда, Кокон хандыгынын негизделиши. Үчүнчү, 1926-дан биздин заманга чейинки 101 жылды кемитсек, 1825, башкача айтканда, Кокон хандыгынын чүйлүк кыргыздарды каратуусу. Эми Кокон хандыгынын орношуна токтолобуз. Биз буга чейин 8 класста дагы Кокон хандыгы менен таанышып кеткенбиз. Кокон хандыгы 18-кылымда Бухара эмирлигинен Фергана өрөөнүндө Кокон хандыгы бөлүнүп чыккан. 1709 жылы Мин династиясынан чыккан Шахрух бий тарабынан негизделген. Санжыра боюнча айтылуу Бабурдун урпактарынан болгон. Кокондун башкаруучулары ата жагынан Тимуриттер, эне жагынан Миндер болуп эсептелет. Шахрух бийден баштап Кокон хандыгынын башкаруучулары көчмөн элдерге таандык ак кийизге салып хандыкка көтөрүлгөн. 1709-дан 1800 жылдарга чейин Кокон хандыгынын башкаруучулары бий, ал эми Алим хандан тартып хан деп атала баштаган. Кокон хандыгынын турмушунда кыргыз бийлеринин дагы ролу чоң болгон. Алардын бири Акбото бий. Акбото бий 18-кылымдын башындагы Коженттин башкаруучусу, чоң багыш уруусунан чыккан. Кээ бир маалыматтар боюнча Шахрухтун күйөө баласы, Шахрухтун баласы Абдар Рахимдин кайнатасы. Акбото бий Рахим бий менен жакшы мамиледе болгондуктан Коженттин эмирлик бийлигин Рахимге тартуулган. Натыйжада Рахим толук бийликке ээ болуш үчүн Акбото бийдин көзүн тазалаган. Эми 1709-дан 1876 жылдары өкүм сүргөн Кокон хандыгынын өнүгүүсү 3 доорго бөлүнөт. 1709-1800 жылдары Кокон мамлекетинин түптөлүшү. Бул мезгилде Кокон хандыгы өз алдынча мамлекет катары саясий, администрациялык жактан калыптанган, социалдык, экономикалык жактан чыңдалган Фергана аймагы биротоло Кокон хандыгына каратылган. Экинчи этабы 1800-1840 жылдар Кокон хандыгынын өнүгүшү жана гүлдөө мезгили. Саясий администрациялык жактан күчтүү өнүккөн, ички тышкы саясаты чыңдалган, Фергана аймагынан сырткары аймактарды да каратышкан. Үчүнчү этабы 1842-1876 жылдар Кокон хандыгындагы социалдык, экономикалык кризистердин күчөшү, хандыктын кулашы, мамлекеттик бийликтин бошоңдошу, феодалдык эзүүнүн күчөшү, саясий кризистер хандыктын кулашына алып келген. Оготер хандыктын начарлашына 1873-76 жылдагы элдик көтөрүлүштөр болгон. Бул орус бийлигинин Кокон хандыгын оңой эле каратып алуусуна мүмкүнчүлүк түзгөн. Эми Кокон Кыргыз союзу Кубатбей. Кокон хандыгынын тушунда дагы эң башкы ролду ойногон тарыхый инсандардын бири Кубатбей. Кокон бей Абдал Карим, Oro төбөнүн акими Фазыл бей, кыргыз кыпчактар биргелешип
калмактарды Ферганадан кууп чыгышкан. 1754 жылы Кокон бии Ирдана, Бухаранын эмири Мухаммед Рахим, Кушчу уруусунун улугу Куат бий Оротобого жортуулуштурушкан. Кокондук тарыхый булактарда Ирдананын оң колу деп Куат бийди айтышкан. Бирок экөөнүн мамилесине Гиссардын беги Эмин бий ортосуна от жаккан. Ирданадан кол үзгөндөн кийин Куат бий Кашкардагы саясий окуяларга активдүү катышкан. Куат бий 18-кылымдын экинчи жарымындагы Кушчу уруусунан чыккан атактуу кыргыз уруу башчысы болгон. Акылман, көрөгөч, коңшу элдерге таанымал мырза болгон. Кокон, Бухара, Кашкар акимдерине эч качан баш ийген эмес, өз элин өзү каалагандай башкарган. Анын эр жүрөктүгүн, тайманбастыгын, курчтугунан улам ага Бахадур бий деген ысым ыйгарышкан. Кокон хандыгына каршы күрөшүүдөгү экинчи бир кыргыздардын тарыхый инсаны Ажы бей 18-кылымдын экинчи жарымында кокондуктарга каршы көз каранды эместиги үчүн күрөштө эл башында турган мыктылардын бири Ажы бей. Кытай географынын маалыматтарына караганда кыргыздардын Адигине уруусунан чыккан Ажы бейге Бухарадан күнчыгышты көздөй кеткен 200 миңге жакын кыргыздар баш ийген. Бухара, Стамбулдан билим алган. 1762 жылы Ирдана бий Ош өзгөнгө кол солганда катуу каршылык көрсөткөн. 1764 жылы Кокондун башкаруучусу Кожентке кол салганы кеткенде Коконго кол салган. Кетмен төөлүк кыргыздарды каратуу. Кокон хандыгын Нарбото бий 1770-1800 жылдары, Алимхан 1800-1809 жылдары башкарган жылдарда кетмен төөлүк кыргыздарга тез-тез жортуулдарды уюштуруп, бирок багындыра алышкан эмес. Кокондук баскынчыларга каршы күрөштө кетмен төөлүктөргө Сары уруусунан чыккан Сатыкей Жумабай уулу жетекчилик кылган. 1821 жылы Намангандын акими Сейиткулбек кышындасы ашуу ашып көчмөндөргө капысынан келип кол салып, аларды багындырып алган. Эми кокондуктар дегеле түштүк Кыргызстандын Кокон хандыгына толугу менен каратылышы 1762 жылдан 1821 жылга чейин созулган. 1821 жылы кыргыздардын Кутлук Сейит уруусунун башчысы Бекназар бейди Кокон шаарынын акими кызматында иштегенинен пайдаланып, Омархан, Кашкар-Ош аралыгында көчүп конуп жүргөн сарбагыштарга тукурат. Бийлик үчүн боордошторун талап, тоноп, туткундаган. Ошентип Кокон ханы өзүмчүл, түшүнүгү тайкы кыргыз уруу башчыларына таянып, кыргыз жерлерин улам басып ала баштаган. Бул жердеги картада Кыргызстандын Кокон хандыгына кантип баш ийдиргендиги жөнүндө картада көрсөтүлгөн. Түндүк Кыргызстандын Кокон хандыгына каратылышы 1825-1831 жылдардын аралыгында болгон. Кокон хандыгы Түндүк Кыргызстанды каратуу үчүн адегенде 1822 жылы Олуята чеби курулган. Олуята Казакстандагы азыркы Тарас шаарында. Бул кокондуктардын чүй, таласка, жортуулга даярдыгы болгон. Ушул мезгилде чүйдө Солто, Сарбагыш урууларынын ичара чырчатагы күч алып турган. Улуу жүз казактары менен кыргыздардын кагылышууларынан пайдаланып, кокондуктар оңой эле багындырып алышкан. 1825 жылы Лашкер Кушбеги 4000 аскер менен ички биримдиги жок чүйлүк кыргыздарды оңой эле каратышкан. 1831 жылы кокондуктар Түндүк Кыргызстанды толугу менен каратуу үчүн эки топко бөлүнүп, биринчи топтун башында Лашкер Кушбеги Ысык көлдүн күнгөй тескейин каратуу үчүн Ташкент, Чымкент, Олуята чүй аркылуу келип басып кирген. Экинчи топтун башында Хаккула деген аскер башчы турган. Анын аскерлери Фергана аркылуу Көк Ар ташуусун ашып, Актала, Атбашы, Нарын, Жумгал, Кочкорго кол салып, Нарын өрөөнүн каратышкан.
Эми кокондуктар басып алган жерлеринде өздөрүнүн бийлигин бекемдөө үчүн чептерди тургузган. Алардын ичинен Бишкек чеби 1825 жылы Аламүдүн суусунун жээгинде Бишкек Баатырдын күмбөзүнүн жанына курулган. Чептин башкаруучусу Бек Датка наамын алып жүргөн. Анда тынчтык мезгилинде 150-170 сарбаз турукту турган, согуш маалында 700гө жеткен. 4 бурчтуу кош кабат коргон сымал курулган, узундугу 150 сажен болгон, калыңдыгы 4 сажен, бийиктиги 2,5 сажен. Аны айланта 2 сажен аң казылган. 1 сажендин бийиктиги 2,13 метрге барабар. Эми жогорку класстын окуучулары болгондуктан чептер боюнча таблица толтуруу тапшырмага берилет. Түндүк Кыргызстандагы эң ири чептер Токмок чеби, Куртка чеби, чептер эмне максатта курулгандыгын таблицага толтуруу. Кокон хандыгына каршы кыргыз элинин боштондук күрөшү. Тайлак Баатыр Саяк уруусунан чыккан. Ал Чыгыш Түркістандагы Цин Маншур бийлигине каршы кыймылга, Жаангер Кожонун Кашкарга жасаган жортуулуна катышкан. Кытай генералы Баян Бату Тайлак Баатыр жокто келип кыргыздарды талап тоноп кеткенде аркасынан кууп жетип Баян Батунун өзүн 400 жоокерин кыйраткан. 1832 жылы агасы Атантай экөө Куртка чебине кол салган. Кыргыздарды талап тоноп эзген кокондуктарга каршы көтөрүлүштү баштаган. Көтөрүлүштү басуу үчүн Кокондон 500 жоокер менен Арап Баатырды жөнөткөн. Арап Баатыр Тайлак Баатыр жок мезгилинен пайдаланып, кыргыздарды талап тоноп, сулуу кыздарын алып кетип бара жатканда Тогусторого кууп жетип, Быча деген жерде Арап Баатыр менен Тайлак Баатырдын ортосунда согуш болуп, Арап Баатырды өлтүрүп, бул жер Араптын бели деп аталып калган. Тайлак Баатырды өлтүрө албасына көзү жеткен кокондуктар табып кейпинде кийген кокондук тыңчы келип, 1838 жылы 42 жашында Тайлак Баатырды ууландырып өлтүргөн. Эми ушул кыргыздардын Кокон хандыгына каршы көтөрүлүшү боюнча кластер түзөбүз. Табылды Баатырдын жетекчилиги астында Ош аймагындагы кыргыздардын көтөрүлүшү, кыргыз элинин Кокон хандыгына каршы күрөшүнүн тарыхый мааниси. Кокон хандыгындагы ич-ара чыр-чатактар, хандыктын начарлашы. Кокон хандыгы бирдиктүү мамлекет болгону менен феодалдык бытырандылыктын белгилери сакталган. Бийлик үчүн тынымсыз күрөш, такты талашуу болгон. 1842 жылы Мадалы ханга каршы козголоң чыккан. Бухаранын эмири Насрулло көп аскери менен келип, Коконду ээлеп, Мадалыны өлүм жазасына тартып, Коконду Бухара эмиратына кошулду деп жарыялаган. Кыргыз кыпчак феодалдары Алим хандын инисинин уулу Шералыны хандыкка көтөрүү жөнүндө бүтүмгө келишкен. Шералыны хандыкка көтөрүүдө кыргыз феодалдары Нүзүп бий, Жедигер уруусун бийлеген Нарбото Манап, Ажыбек Датка, Жаңгар Ачманап зор роль ойногон. Ордо үчүн бийлик талашууда Нүзүп миңбашыны Кыпчак төөлү Мусулманкул жайлатып салган. Такты талашуулар Мусулманкул. Мусулманкул ордодо өтө таасирдүү кишилердин бири болгон. Мусулманкул даярдыгы мыкты Кыпчак кошууну менен Кокон аскерине аттанып, аны талкалайт. 1844 жылы Ордо шаарды басып алып, жеңишке ээ болгондуктан өзүн миңбашы деп жарыялайт. Шералы анын колжоолугуна айланган. 1845 жылы Оштогу кыргыздардын көтөрүлүшүн басууга кеткенинен пайдаланып, козголоңчулар Алим хандын 11 жаштагы уулу Муратты такка отургузушкан. 11 гана күн такта отурган. Жаалданган Мусулманкул Коконго кирип Муратты өлтүрүп, Шералынын 13 жаштагы уулу Кудайарды тактыга отургузуп, өзүн аталык жарыялап, хандыкты өзү башкара баштаган. Аталык эрезеге жете элек хандыкты ханзадаларды тарбиялап өстүргөн адамды аталык дешкен, жана аталык алар чоңойгончо бийликти башкарышкан. Кокон хандыгы Кудаяр хандын тушунда. Кудаярды Мусулманкул өзүнүн кызына үйлөнтүп, өз таасирин хандыкта бекемдеген. Кудаярдын энеси Жаркын Айым кыргыз феодалдары менен
тыгыз байланышта болгон. 1850 жылы Кудаяр кайнатасына каршы күрөшүү үчүн Ташкенттин беги Нурмугаммедке жардам сурап кайрылган. Ташкент бегинин аскери Мусулманкул менен кармашта жеңилип, Кудаяр хан туткунга түшүп калган. Бирок аталык Кудаярдын күнөөсүн кечирип, ага тийген эмес. Буга кайрадан бийликке ээлик кылыш үчүн 1852 жылы Кудаяр кайнатасы менен Мусулманкул менен кармашат. Чечүүчү кармашуу Былкылдама деген жерде болуп, Кудаярдын колу жеңишке жеткен. Кокон кошууну Кыпчак элин кыдыра кырып, Мусулманкулду Намангандагы Уйчи деген жерден колго түшүрүп, Кокондо дарга асышкан. Маллахан бул Кудаяр хандан кийин 1858-1862 жылы Кокон хандыгын Кудаярдын иниси Маллахан башкарган. Аны тактыга көтөрүүдө алайлык кыргыздардын улугу Алымбек Татканын ролу чоң. Жаңы хандын тушунда бул кызматы үчүн Алымбек Татка вазирлик кылган. Эми бүгүнкү темабызды жыйынтыктап төмөндөгүдөй жыйынтыктагым келет. 19-кылымдагы чачылган кыргыз элинин тарыхын окуу менен бүгүнкү күндө да кыргыз элин биримдикке, ынтымакка чакыруу менен сиздерди Манас дастанындагы бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп жатат кыргыз деп бөлөк элге кеп кетет деген сөздөр менен жыйынтыктагым келет. Үй тапшырмасы ушул темадагы окуяларды хронологиялык иретте жайгаштыргыла. Түндүк Кыргызстандын толугу менен Кокон хандыгына каратылышы, Кокон хандыгынын негизделиши, Бишкек чебинин негизделиши, Түштүк Кыргызстандын Кокон хандыгына каратуунун башталышы, Ош аймагындагы кокондуктарга каршы кыргыздардын көтөрүлүшү. Дагы бир тапшырма бул тарыхый инсандар боюнча Вендин диаграммасын түзүү. Кубат бий менен Ажы бийдин диаграмманын эки тарабына өзгөчөлүктөрүн жазып, ортосуна окшоштуктарын жазып кетебиз. Мындан тышкары дагы жогорку класстын окуучулары болгондуктан ушул темага тиешелүү тексттен үзүндүлөр менен иштөө. Төмөндөгү тексттен 3 негизги белгини табуу. Филипп Ефремовдун Түркүстан аймагына жасаган саякатынын баянынан. Коженттен Кокон аттуу жерге чейин бир күн жүрүү керек. Ал болсо Сырдарыянын жогорку агымында жайгашкан. Анда 100 уруусунан чыккан бир өзбек бийлик кылат. Анын ысымы Нарбото бек. Маргалаңдан Ош шаарына чейин 3 күн жол жүрүү керек. Анын 2 шаардык дарбазасы бар. Чакан сайынан суу агып турат. Оштон Кашкарга чейин 13 күндүк жол. Ош менен Кашкардын аралыгындагы тоолордо кыргыздар көчүп жүрөт. Алар казактардан айырмалуу келет. Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.